Мыйзамдагы уруу Азиз Баткаевдин бошотулушунда биринчи кезекте саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева жоопкерчиликти тартыш керек деди маалымат жыйында юрист Таалайбек Айдаров. Бул жерде модератор болуп атат Сагынбаева. Себеп деген оорубаган кишини ооруду деп диагнозун койдуруп туруп түрмөдөн кетирип жиберип атат. Басма сөз жыйында Бишкектеги медициналык академиядагы бир катар коррупциялык иштер айтылды. АКОС коомдук уюмунун төрагасынын орун басары Камил Умаров аларга да министр айым көз жумуп олтурат деди. Мындан тышкары ал медакадемиянын азыркы ректору Ашыралы Зурдинов бул кызматта башынан тартып мыйзамсыз олтурганын белгиледи. Ал өз сөзүндө эмгек кодексине ылайык Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын жетекчилери 65 жаштан өйдө болбошу керек. Зурдинов азыр 68 жашта. Бул дагы коррупциялык схеманын негизинде ишке ашкан деп, ага мурдагы премьер-министр Жантүрө Сатыбалдиев да кол кабыш кылып, мыйзамды бузуу менен токтом чыгарып, анын кызматтык мөөнөтүн 70 жашка чейин узартып салганын айтты. Сатыбалдиев, премьер-министр, издает приказ, распоряжение о продлении срока должности ректора КГМ Зурдинова до 70-летнего возраста. Алар Игорь Чудинов, андан соң Жантүрө Сатыбалдиев, эми Жоомарт Оторбаев башында турган өкмөт, аны менен катары билим берүү жана илим, саламаттык сактоо министрликтери медициналык академиядагы мындай жагымсыз кырдаалды жойгулары келбейт дешти. Мен Атамбаевга кайрылар элем. Муну тез аранын ичинде Сагынбаеванын, Садыковдун, ошол эле мурунку өтүп кеткен Чудинов, Мамбетов, Мусаевдардын үстүнөн кылмыш иштерин козгош керек. Мен айтар элем акыркы сөзүмдө, Оторбаев жаш болуп биз келгенде ойлогонбуз иштесин деп. Мен Оторбаевдин отставкасын жакында дагы парламентке барып дагы требование кылам. Как жарандык өзүмдүн колума укугум алып. Таалайбек Айдаров министри Сагынбаева өзүнүн осол иштерин жабыш үчүн лицензия берүү бөлүмүнө сынаксыз премьер-министр Жоомарт Оторбаевдин тууганын дайындаганын айтты. Сагынбаева өзүнүн аркасын калкалоо үчүн Оторбаевдин келин баласын алып барып начальник кылып койду. Мындан тышкары Зурдинов окуу жайдан бир топ кызматкерлерди куугунтукка алып кызматтан бошотконун да билдиришти. Соңунда Ашыралы Зурдинов 5 жолу ректорлукка ат салышып, акыркы ордунда калганын, өкмөт башы Жоомарт Оторбаев жакын досу экенин айтып, мактанып жүргөнүн кошумчалашты. Оторбаев он считает своим другом. И кроме того, он все время хвалится, что у меня работает жена Атамбаева, Раиса Атамбаева, что мне никто ничего не сделает, я могу что хоть что и делать. Понимаете? Вот, пожалуйста. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.